Kabinette tütürde oturasızbı. Ruhsat berilgan. Sizge özgöçe mыйзам жазылды. Mıйzam qanday deysiz o? Qanday mыйзамды qanday deysiz? Bu mamlakettик mekemede turab. Memleketlik mekemede atayin çıkkanga hoş geldin. Size gitme. Атайын чеккенге жер аныкталасы ушул кабинетте ушу чегүүчү жер бар. Ошону мага ruhsat берген. Мен жашымды сыйлап, Көрсөтүп койсуңар уруксатыңарды. я Уруксатыңарды көрсөтүп койсуңар. озекиле. Ол эки уруксат берилбейт да. Садыр Жапаров бұл лидер. Эми бизге саясатчы. Бұл саясатчы деп көп жылдан бери айтып келаткан бұл Адахан Мадумаров. Бұл киши бекендеп өзүнүн бир позициясына турган бир саясатчы. Бирөөсү мекенчили болуп, лидердин сөзү. Бұл бүтүн Кыргызстанды орнотом деген бұл саясатчынын сөзү да. Мына ушул тандем ошондо туура болот. Эгерде ушул эки күч бириксе, лидерлер бириксе, ошондо туруктуулук таап келип бир Кыргызстанды бир эмеде импульс алып кете алат да. Максаты бир. Жанагы кыргыздын сөзү бар го, кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Бу жерден кеңешип эле. Биякта оппозиция болуп анан тияга тура эмес, бияга тура эмес, жок. Биякта импульс келип бири-бирине кандай туура алып кетсек, могу жерде кеңешип туруп эле бул жерден мисалы үчүн мен экөөнү өз-өзүнчө көрөм да. Лидермин, де, анан саясатчыны. Ушул экөөнүн мисалы үчүн тандем ошондо курса болот да. Мисалы үчүн тандем курганда бир мисалы үчүн мамлекет башкаруу системасына тандем куруп алып ошол эле системаны иштеп кетсе, андан көрүп деле келатпайбызбы? Андан разруха кетип калат. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз.